أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات. O Жараткан Аллахым, ушул окулунган Кур'ан аяттарынан пайда болгон соопторду эл эркиндиги үчүн тайманбас курман болгон ушул 7 апрель баатырларынын руху арбактарына багыштадык. Аллах Таала ушул шейттердин жаткан жерин жайлуу кылып, топурагын торкоо кылып, Аллахым өзүң бейишиңден орун берген. Allah Taala mamleketibizge tinçlik, amandık, asmandan жерден келе турган бали апат кырсыктардан сактап, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошкун, элибизди, журтубузду бөлүнүүдөн, жарылуудан сактагын. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu ekber. Kalacaktım babalar, Okkarım koydum babalar. Dünyadan tadım babalar. Canım bala. Canım bala vay. Канча жашында каза болду? Канча балаңыз бар эле? Өзүңүздөр каяктан элеңиздер ушу? Сөзүбүз негизи Нарындан Четур айылынан. Бул уулум 3-чү эркектин 3-чүсү. Кантип келип калыптыр ошол площадька? Бияктан иштечү, өсөрчү, сүрөтчү. Анан сүрөтчүнүн окуусун бүткөн, андан эметпейли анан Шияда учмачы болуп иштеп жүрчү. Негизи эле өзү мурунда бит 2005-жылы барып, анда айыктырып алганбыз. Тартуу жарадар болуп. Анан кийин эле барбай деп, анын ортосунда
аябай эле кымбаттап кетпедиби? Свети кымбаттады, телефону кымбаттады. Жашоо деген болбой баратты. Анан болбой эле камданып алып эле чыгыптыр. Мен эл чыкканда кантип калам үйдө, кантип отурам деп эле. А биз айылда болчубуз. Биякта балдар бар болчу. Эжесине айтыптыр, мен кеттем эже. Мен барам деп. Анан барбай эле койчу десе, такыр макул деп коюп эле тил албай кетип калыптыр, аларга айтпай эле. Звонить этсем, апа, мына мен азыр бирткиде туруп эле кетем деп койду. Ошо боюнча телефон өчүп калды, мен ыйлап ары бери чыркадым. Анан бир убакта кайра чалды, телевизорду көрүп атасыз, папа деп. Телевизорду кое койсок эле кадимкидей эле эме болуп атыптыр. Анан чалсам эле такыр албай калды ошо боюнча. Анан булар эртеси иштеп, анан моргдон табышыптыр. Снайпердин огу тийиптир, ичин мындай кирип, эмке. Мындай чирip, өпкөсүн эме тарып, эметип кетти, эсип кетти. Артында туя калдыбы? Жок, калган жок. Үйлөнө элек болчу. Үйлөнөм күсүндө деп жүрчү. Биз да үйлөнөм, мына 30га чыкканы калдык. Деп эчен айтчумун. Макул деп коюп эле жүрчү. Атасы барбы? Атасы да ушу баласы каза болгондон кийин тиги операциядан турбай калып каза болуп калды. 5 айдан кийин. Анан эми максатына жетти, жетпеди деген сөзгө жообум жарым жартылай жетти. Анткени ошолордун аркасы менен, ошо өлгөн балдардын аркасы менен эгерде Бакиев башында турган 24-марттагы революция, Жоо Казан революциясы уурдалып кетсе, 7 апрелде болгон Атамбаев башында турган революция бул кандайдыр бир деңгээлде максатына жетти. Жарым жартылай да. Эми мына конституционный реформа болду. Эгер мурда бир эле президент башкарса, азыр парламентте өзүнүн ыйгарым укугу бар, өкмөттөгү мурдагыдай болбой өзүнүн бир укуктары бар. Алар да аракет кылышат башка. Ошон үчүн бир адамдын баягы үстөмдүгү жоголду да. Бир семья башкарбай калды. Бул жакшы жетишкен деп эсептесе болот. Бирок тилекке каршы кемчиликтер бар. Кемчиликтерин айтсам, мына эң чоң кемчиликтердин бири эле ошол жанагы өзүңөр билесиңер, ошо Акаевдин тушунда, Бакиевдин тушунда иштеген кадрлардын баары азыркы президенттин аппаратында иштеп атат да. Бул эми эмне деп десек болот? Иллюстрация кылбай эле койсун, бирок таза кадрлар, жаштарды өстүрсө болот эле да. Жаманаттуу болгон адамдар да кайра эле иштеп жүрөт. Ошон үчүн алар Акаев менен Бакиевди качырган адамдар азыркыларга да зыян тийбейт деп ким айтылат, туурабы? Бул бир болот. Анан коррупцияга каршы күрөш дагы бир жактуудай болуп калып атат да. Ошол жана бийликтин сөзүн сүйлөгөн, бийликтин партиясына каршы болгон же бийликти сындаган адамдар, чиновниктер же депутаттар камалып, ал эми бийликти жактаган чиновниктер же депутаттар камалбай атат мисалы. Бул жанынан эме болуп атат да. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, могу эме боюнча дагы мындай көп иштерди аткарганда баягы ант беришпеди беле, убактылуу. Ошол ант бергенде да биз баардык жагынан колдон келген аракеттин бар коомду тазалайбыз деген. Коом тазаланбай атат. Таза мына коррупция криминалдарга каршы күрөш Отунбаев тарабынан башталды эле, азыр токтоп калды. Кайра азыркы бийлик криминалдар менен биригип кеттиби деген дагы кээ бир ойлор жүрүп атат.